Ушул азыркы замандын оңолушуна адамдар эмне кылуу керек? Азыркы замандын оңолушуна адамдар эң биринчиден пейилин оңдош керек. Өздөрүнүн пейилин. Анан жанагындай зависть, ичи тардык, көрө албастык, эки беттүүлүк дегенди кичине ойлонуш керек да өздөрүчү. Бул күч алып кетти аябайчы. Калпычы, аферисттер көп болуп кетти да азырчы. Ошонун баары адам өзүн оңдош керек да. Эң негизи биринчи адам өзүн оңдош керек. Мен эмне кылып жүрөм? Мендеги адамга эмне жакшылык кылып атам? Же мен бул дүйнөгө эмне жакшылык кылып атам? Мен бул дүйнөгө эмнеге келдим? Мен бул дүйнөдөн өткөндө эмне деп жооп берем дегенди ойлош керек. Алар ойлой койсун, өлсөм болду, кутулам деп. Өлгөндөн кийин анын жанын кыйнайт адамдын. Жаныңды жаңгыруп кыйнайт. Камчы менен сабап кыйнайт. Жанагы жан жаныбарлар менен кубалатып кыйнайт. Жана жылаанга ороп, кызып кыйнайт. Анда эмне кыласыздар? Ошондой балекетти көрбөш үчүн адам болуп жашаш керек. Анан бул дүйнөнүн жанагынтип бир келген анча мынча акчалар болсо ап деп жеп албай, ошону жашынакай кылып элге жеткириш керек. Анан элге жетпесе, бир эле киши, эки эле киши ап деп жеп алса, анан эмне болот анан? Эчтеке болбойт. Ким байыйт анда? Кантип оңолосуң? Кантип өлкө оңолот? Мына үйдө баарыбыз жашап аталы, түшкөн акчаны сиз дагы бир адам болуп жеп алышса, бияктагы адам да жүрбөйт да шүмүрөйт, баягы жүдөп, какап. Жетпеген оокат жетпеген, койку 1 сомун эсептеп, 5 сомун эсептеп, мынча болду, тигинче болду, тиги алып келе коеюн, тигини муну алып келе коеюн деп. Ошон үчүн эме кылбаш керек да, жанагындайчы. Өтө ач көздүк жакшылык калып келбейт. Өтө адамгерчиликтин жоктугу да жакшылыкка алып келбейт. Бай болосуңбу, кедей болосуңбу, ким болсоң дагы, кайырчы болсоң да тиги дүйнөдө баарыңдын катарың бирдей болот. Падышаң дагы, кайырчың дагы. Керек болсо ошо падышадан кайырчы өйдө турат. Мунун адамгерчилиги мыкты деп. Ага жакшынакай кийимди кийип, тигини шүмүрөйтүп коет. Тиги дүйнөдө ошентип коет. Бар эми. Колуңан келгенин кылып ал. Эмне кылат экенсиң? Биякта падыша болуп тургандай, биякта премьер-министр болуп тургандай, берде министр болуп тургандай кыла албайсың эчтекеңди. Сен ушундай эмес белең деп айтат. Сен ушундай адамгерчилигиң жок эмес беле деп. Ошон үчүн адамгерчилик деген болуш керек адамда. Мындай Кудайга тобо деш керек баардык нерсени. Бул замандын оңолушуна чоң кызматтагы адамдар жана тарпагы аңдыган тас жоруудай болбош керек. Тарпагы аңдыган тас жоруудай болсо, кантип оңолосуң? Эчтекенеге оңолбойсуң. Чет мамлекеттен акча келсе эле ап деп эле жап алса, тияктан келсе эле ап деп эле жап алса, тигинин таанышы, мунун таанышы, тигинин жакыны, мунун көңүлдөшү деп жүрсө, заман оңолбойт анда. Тең ойлош керек да. Падыша деген эч жерлик болбош керек. Бир гана кыргызстандык болуш керек, болду. Ошту дагы, таласты дагы, чүйдү дагы, нарынды да, ысык көлдү дагы, баткенди дагы баарын бирдей көрүш керек. Ошондо жакшы болот. Менин родинам жок азыр. Мен бир эле кыргызстандыкмын. Кыргызстан менин желегим, Кыргызстан менин элдерим деп эле. Ошондо жакшы болот. Анан жердешим, элдешим, тууганым, байкем, тайкем, жээним, бөлөм дегенде болбойт. Кереги жок алардын. Ал кишиге алардын кереги жок. Ошол жээн тайкеси колтугуна кирип алып, өзүнөн чыккан жат жаман, өзөктөгү өрт жаман болот. Өзүңдөн жат чыгат, өзөгүнөн өрт чыгат. Бул менин тайкем да, өзүнүн билгенин кылат. Бул менин жээним да деп, өзүнүн билгенин кылат. Тиякта сени сатып жүрөт ал. Сен биякта отурасың. Бечара оокатын кылсын деп. Андай кылбаш керек. Эч качан андай кылбаш керек. Кандай падыша болосуң? Болду, сен кыргызстандык гана болушуң керек. Сенин родинаң жок калыш керек. Өзүңдүн родинаң.
Адам сен кыргызстандык болгондо да ошол жерде сенин киндик каның тамган жер, кириңди жууган жер, сени бөпөлөп өстүргөн жер болот да. Сен ошол жерди унутуп турушуң керек убактылуу. Антпесең жанагындай болуп кетесиң, өзүмчүл болуп кетесиң. Тууганчыл болуп кетесиң. Дайке жээним, бөлөм, бөпөм, чөпөм деп жүрүп анан. Эң артында анан тиги Акаевке окшоп, тиги Бакиевке окшоп кууласың анан. Ошон үчүн андайдын кереги жок. Таза болуш керек.